Assalamu alaikum, урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Барыңыздар, амансыздарбы? Бир катар мен азыр Сулайман тоонун тарыхы жөнүндө айта кетемин. Мен сиздер менен кайрадан эле Полотбек Айдаркулов. Ошондой эле азыр мен сиздерге айта кетчү бул Сулайман тоосу Ош шаарынын так ортосунда Ак Буура суусунун сол жээгинин орун алган. Узундугу 1140, турасы 560 метр. Шаарга салыштырмалуу бийиктиги 300-350 метр. Сулайман тоо улуттук тарыхый археологиялык музей комплекси. Кээ бирөөлөр тоону чөгүп жаткан төөгө окшоштурса, сыйынуучулардын саны бир жылда 16-17 миңге адамды түзөт. 27-кылымга чейин Сулайман тоо Баракух деп аталганы маалым баарыбызга. Азыр мен сиздерге ошо Сулайман тоого чыгып, ошол жердеги бир сыйра сагынган биздин мекендештер болсо, ошол жерден кичине кыскача болсо да сюжет тартканга аракет кыламын. Анықтан видеого лайк басып, жана каналыбызга айың тура жазуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписаться деген кнопканы басып, оң жак жагындагы коңгурочонду баса кетиңиздер. Сиздер менен мен чогуулум. Мына достор, азыр биз Бабурдун үйүнө чайынып калдык. Кудай буйруса, азыр чыгып барабыз. Кыргызстандын желеги желбиреп карасаңыздар, сонун болуп көрүнүп турат. Мына бул университет кызыл. Ошондой эле мына Ошту сагынган биздин москвалык мекендештер болсо, көрүп бир сагынычыңыздарды таратып алыңыздар. Ушунчалык узак кеткен. Өтө сонун. Мекенибиздин адамдары ал жерде чоң энелер жүрүшөт. Мына биз азыр жетип келдик. Биринчи бул жакка чыгабыз, тепкичтен чыгып эле Ошту тартамын. Кереметтүү, ордолуу Ош шаары. Ош бүт бардык жагы көрүнөт. Мына карасаңыздар, бул жагынан да тартайын. Ишкабан жакта үйлөр ушунчалык кооз көрүнөт үстүдөн. Келечек базар жак, бул жак. Муналар жүрүп баратат тыгын болуп. Күн дагы бүгүн аябай ачык болуп турган чагы. Бул Бабурдун үйү. Көпчүлүк эле чет өлкөлүк же болбосо Кыргызстандагы узак жактагы ордолуу Ош шаарынан узак жерден Ош шаарына келе албай сүрөттөрдөн гана көргөн ушул жерлер. Бүгүн мен сиздердин алдыңыздарга ушу живой тартып олтурган чагым. Ал эми көргөндөр бул Ош шаарындагы жакшы жерлер. Мына бул Сыйда таш деп коет. Сүрөттөрдөн көрсөңүздөр керек. Ушул Сыйда таштан азыр видеого кошуп биз дагы бир жолу сыйгаланып коебуз. Бел таш дейт экен. Бел таш. Белге окшош экен чынында. Ошол жерге чекти. Я бисмилла. Ана. Мынакей. Бел таштан биз да сыйгаланып койдук эл катары. Ал жерде жазылып турат. Көпчүлүк эле адамдар ушул таштын үстүнө чыгып кетишет. Кооптуу аймак деп эскертүү катарында коюп коюштур. Опасный зона. Ушинтип жазууларды жаза беришет. Сулайман тоого ар нерселерди. Мына карасаңыздарчы, толтурушуп. Кол таш дейт. Кол таш. Кол таш кайсыл жерде? Ошол айылында экен. Мына бул жер кол таш экен. Мынакей. Ичи ушундай экен кол таштын. Мына ушул жерди окусаңыздар, ташка жазууга тыюу салынат деп турат. Писать на камнях запрещен дейт.
Ташка жазылууга тыюу салынат десен, ал жерге иши чагып, бакалошка ыргытып, анан ал жерлерге жазып салышкан. Бул эми туристтердин келсе чет өлкөлүктөр буну түшүнөт да, мына англисче дагы жазылып турат. Waiting on the service provided. Эми ошол жерден окуп, булар алдамчы дегендей түшүнүп калышат да. Олорду мусор челекке салабыз азыр. Оны ким ыргытса дагы салып коелу. Ушул жерге салып коюштан зеригет. Ал жерде көптөгөн аталар, ушул жерде тарыхта калган аталарыбыз жатат, ушул жерде мүрзөлөр. Өтө көп адамдын денеси бар бул жерде. Жасады. Мечит Сулайман Тоонун тамчы тамар үңкүрү пешера. Тамчы тамар үңкүрү ушундай. Нары кетет дагы даш. Мындан ары музей бар. Биз музейди тартууга эч кандай укугубуз жок. Ошондой эле музейдеги нерселерди көрсөтө албайбыз. Себеби бул документалдык коргоо болуп саналат. Ошондуктан сиздерден кечирим сурайбыз. Сулайман Тоону ушунчалык сиздерге жакын көрсөтүп берген мен бүгүн Болотбек Айтаркулов болдум. Видеого лайк басып, ошондой эле каналыбызга жазылып, эң туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписаться деген кнопканы басып, оң жак жагындагы коңгуроочун да баса кетиңиздер. Мына элдер кетип атышат. Сүйүнүш менен.